Диплом жок болсо тарбиялай албайт дегенге. Мисалы, мына жерде Дунган деген эл бар, жаныбызда. 100 миңби, 200 миңби Дунган эли бар. Бир да аялынын жогорку диплому жок. Бирок балдарын баары жакшынакай тарбияланган, кыздардын баары жакшынакай тарбияланган. Ажырашпайт. Ажырашпайт, күйөөнө моюн сунат, ата-энесине моюн сунат, ата-энеси чык дегенге чыгат, жакшынакай эле жүрөбөйбү. Анан силер айтасыңар, наоборот бизде дипломдуу болгондон кийин балдарыбызды тарбиялай албай калдык. Бул диплом алганыбыз биз химик, физик деген диплом алып атабыз. Академик, мисалы Аскар Акаевич балдарын тарбиялап койду. Мен каршымын, диплом алса эле жакшы тарбиялайт. Менин апам деле диплом алган эмес. Бирок жакшынакай тарбиялаган. Биз канча 5 бала бүт баары жакшынакай болуп үй бүлө куруп бүт баары жүрүбүз. Диплом жок эле, энем, атамдын да диплому жок, шофер эле. Анан мен каршымын да ушул нерсеге. Мисалы айылда 70% аялдар диплому жок. Жакшынакай тарбиялап, айылдагылар жакшы тарбиялап. Жигитке чыкканбыз биз деле. Айтканда бул чык десе. Академик Акаев эмне үчүн андай болуп калды? Балдарын тарбиялап койду. Мисалы, эгер бул жигитке чыкпасаң сеп бербейм деп, анан чыкканбыз. Жашоо жакшы эле. Жакшы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей ушундай жакшы сөздөн кийин биз жыйынтыктай турган сөзүбүзгө келдик. Урматтуу жаштар, ушул жаштардын келечеги кимдин колунда? Балким мынакей биздин эжелерибиз жана агайларыбыз айтып атат. Оюңарды жыйынтыктабайсыңар. Канткенде оңолобуз, же болбосо Кыргызстанга кантип салым кошосуңар, же сыртка чыгып салым кошсок болобу, же ушул өзүбүздүн борборубуздан, мекенибизден, Кыргызстандан эле салым кошсок болобу. Анда жаштар, оюңарды жыйынтыктап 10 секундтан кыска нуска тактап айтып берсеңер. Анда ушул оң тараптан баштайлы. Сизден, Саламатсыздарбы? Менин атым Жайнагүл. Менин оюм боюнча баардыгы тең эле ата-энелер бала төрөгөндө, балдар төрөгөндө, төрөлгөндөн баштап да эме тарбиялаш керек да. Анткени себеби деген бир жашка чыккандан кийин тарбиялаган болбойт. Аны төрөлгөндөн баштап тарбиялап башташ керек. Чет өлкөлөргө барып кыздардын төрөлгөндө кеч болуп калбайбы? Жок, негизинен төрөлгөндөн баштап тарбиялаш керек. Анан кийин мисалы көбүнчөсү балдарды колго көндүрүп койшканда, жерге жатканда эле дайыма колго көтөрүп жүрүшөт балдардычы. Менин деле инем бар, апам төрөлгөндөн баштап тарбиялаган эмес окшойт. Дайыма аябай ыйлак бала болгондо колго өскөн дайыма. Колдо көтөрүлүп өскөн. Азырда ыйлакпы, кандай? Азыр тентек аябай. Тентекпи? Аябай тентек. Чет өлкөлөргө барып иштеген кыздар боюнча, оюм боюнча алар мисалы кедей жашагандар деле кедейликтен тажагандыктан байлыкка умтулуп ошо эмеге чет өлкөлөргө барат деп ойлойм да. Бай бололу, келип үй салалы, машина алалы дейт да. Ооба. Көбүнчөсү башка элде байлыкка кызыгып баргандар деле бар аяка. Илим издеп баргандар деле бар. Же болбосо өздөрүнүн Кыргызстанды өнүктүрөйүн, Кыргызстанды башка чет өлкөлөргө таанытайын деп барган кыздар деле, балдар деле бар. Кыргызстанды өнүктүрөйүн деген, кыздын Кыргызстанды өнүктүрөйүн деген турат. Жок, кыздар деле мисалы Кыргызстанды өнүктүргүсү келет да. Кыздар делечи. Кыздын мисалы Кыргызстан азыр көп чет өлкөлөргө анча таанымал эмес. Анан кыргыздын тилин өнүктүрөйүн, мусулмандын динин өнүктүрөйүн, башка өлкөлөр дагы ушундай Кудайга сыйынып мусулман болушсун, же болбосо кыргыздын тилин билишсин деп барышат да. Кыргыздын тилин ошентип өнүктүргөн барган. Мен деле мисалы башка чет өлкөлөргө кыргыздын тилин өнүктүргөн баргым келет. Негизинен болсо жана Кыргызстандын ичиндеги кыздарга да токтолуп кетет элем. Берде болсо негизинен Кыргызстандын ичиндеги кыздар болсо тиги эме Апшытага жашаган кыздарды өзүнчө жалгыз кое бербеш керек. Жанагындай квартирага жашайм, мен ушундай эметем деген да кыздарга каршы болот элем. Негизи анткени алар өздөрү жалгыз квартирада 1-2 кыз менен турушуп, аны уруша турган эме адамдар жок болгондуктан алар бузулуп кетип жатышат да. Жакшылар да болсо керек, Рахмат. Бул негизинен эме да, кыскача сөз да, бул бизге бул негизинен экономикалык шарт таасир этип атат да. Мисалы айыл жергесинде жашоо эме да, мындай кыйын да. Мисалы жакырчылык үй бүлөдөгү адамдар, мисалы кыз окунуп бүтсө, мисалы шаарды көздөй сапар алат. Шаарга келгенде ал кыздын тагдырын эч ким ойлобойт. Мисалы туугандар болсо, бүт жакыр болсо, мисалы ошо ата-энеси айла жоктон эптеп азыр эме жана процентке акча берүү деген чоң эмеге айланды. Ошондой акча алып берет. Кызы шаарга келгенде акча түгөнгөндөн кийин каяка кайрылаарын билбей, сөзсүз жаман жолго түшүшү мүмкүн деген ойдомун. Акчаны эмне кылып түгөтөт ал? Акчаны эмди мисалы айтып атпайбыкпы, өзү жол жок эме мындай жакыр жашаганда
квартирасына төлөйт, эптеп күнүн көрөт, а бирок ошол акыры акчасыөнгөндөн кийин жаман жолго умтулушу мүмкүн. Рахмат. Саламатсызбы, менин атым Толкунбек. Ата энелер ар бир баласын тыйыш керек. Мындай акча берип атканда кайсы эмнеге жумшайсың сурап анан бериш керек. Азыркы балдар эле алдап эле сурап коюшат. Ушундай жумушка иштетем, жерге керек болуп атат деп. Ата эне ошону билип, ошону эмне себептен алып атат, ошону эмнеге жумшайсың баарын сурап, контролдоп бериш керек. Өзү аз балдар өзү акча таппагандан кийин ата эненин дагы эме болуп экономдоп мондай Максатын билиш керек, эмнеге берип атам, каяка кетип атат, кайдан келип атат деген маселе. Рахмат. Мен сөзүмдү жыйынтыктап кетсем, негизи эле мен бул эже да айтып кетти, негизи эле жоолукчандарды ойлошот да, баарычы үйдө отурат, ал бала багат, эч нерсе билимсиз депчи, жок, тескерисинче деп ойлойм да. Себеби мисалы үчүн биз убакыттын, мисалы жоолукчандардын атынан айтып кетем да, биз убакыттын көп болот, кенен билим алганга, китеп окуганга жөн эле керексиз нерсеге бара албайсың да. Анан ошон үчүн айтып кетем, наоборот, жоолукчандар анткени жоолуңа татыктуу болуш керек да, анткени сен баары сыйлап атса, жоолук салынып атса, биринчиден мен мусулманмын дейсиң да, анан ушу баары сыйлап атат, мени эметип атат, мен башкаларга үлгү болушум керек, татыктуу болушум керек дейбиз да, ушугачы. Анан айта кетчү нерсе, биздин мамлекетибиз жакыр болгону менен элдери жакшы, Кудайга шүгүр. Болгондо жана ач көздүк кылып атат да, дагы көбүрөөк болуп машина алайын депчи. Эми айтып кетерим, мындай өзүбүзгө мындай ченемдүү эле оокат болсо болот да. Биз ач көздүк кылып атабыз, ошон үчүн башка мамлекетке барып элден кем калбайын депчи. Биз ошо кеп мындай билим менен ыйман бирдей болуш керек адамдачы. Билимдүү эле болуп ыйманы жок болсо ал эмете албайт, жолун таба албайт. Ошон үчүн ыйман дагы билим да болуш керек. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиз эже, сиз. Мен эми жыйынтыктап койсом, негизи ушул передачада кичине кыздарга катуу сөз сүйлөнүп кетет. Өзүм да таарынып калам. Баардыгы таарынасыз. Мисалы үчүн баардыгы эле кыздар деп айтпаш керек да. Мисалы үчүн көп кыздардын намызына тиет, мисалы үчүн аял кишилердин намызына тиет. Эми андай эмелер Жарма гүл деп эле коюш керек, ошол барган кыздар деп, ошондой болгон кыздар деп сүйлөсө жакшыраак болот эле. Биринчиден, экинчиден рахмат чоң сиздерге, аябай жакшы передача. Биздин кыздар балдарыбыз менен да ушул передачаны көбүрөөк көрүп, ушуну талкуулап, аябай пайдалуу передача деп ойлойм. Рахмат. Саламатсыздар, балдар, кыздар, коноктор. Биз жантан бери күнөөлүүлөр издеп атабыз да ушул жердечи. Менин оюмча, бала деген бул жерде ата эненин күнөөсү, жанагы тарбия туура эмес болуп атканда ата эненин күнөөсү сөзсүз бар. Бала төрөлгөндө кандай? Актай баракта. Эмнени жазсак биз ошону алабыз. Анан ыйман деген нерсе бекем болуш керек. Биз эгер ыйман канчалык бекем болсо, биз эч кандай секта, эч кандай башка жаман жолдорго эч качан баспайбыз. Ошон үчүн бул жерде сиздин жогорку кеңештин өкүлдөрү отурганда учурдан пайдаланып айткым келип атат. 90-жылдардан бери иштейм ушул жердечи. Мен жаңы студент болуп келген убакта бизде ыйман сабагы деген сабак бар болчу. Биз ал жерде кыргыздын каада салты, дин сабагы, ошонун баарын 30 саат болчу. Мен да берип калгам ошону бир жылдарычы. Андан кийин ал саат кыскарып, здоровый образ жизни деген аты өчө турган нерсе экен. Ал жерде туура эмес нерселер жазылганда, чынын айта кетейин да, ошол жерди биз алышыбыз керек. Муну коркпостон дин деген нерседен, шарият деген нерседен, ыйман деген нерсе эч коркпошубуз керек. Төрөлгөндөн баштап биз ошол нерсени айта баштасак, балага бала бакчадан баштап, ошол баланы сиз анан сектага же болбосо муннага же башка жерге киргизип көрүңүз, ал бала эч качан барбайт. Мисалы үчүн мен мына Кудайга шүгүр өзүм балдарым менен биз ушундай мына шарият жолунда жүрөбүз. Эч жамандык болгон жокпуз. Токойдон деле тиги арстандар, тиги жолборстор кеткен жок да, Россиядан мен тиги эмеден Европадан барып акча таап келейин депчи. Ырыскыны ар кайсы жерден тапса болот. Кайсы жерден болсо да ырыскыны тапса болот. Ошон үчүн мен айтарым, ушул учурдан пайдаланып, биз ушул окуу жайда иштеп аткандан кийин түрдүү балдар менен кезигишебиз, түрдүү кыздар, түрдүү тагдырлар болот. Ошонун ичинде кээ бир учурда бизде көбүнчө мен айтып кетейин, жерде 98-99% пайыз бизге жакшы балдар келет. Чынындачы мына бүткөн менен ушу Кудай өзүгө ушуну шүгүр кылсын. Эч мындай жаман нерсеге кабыл элекпиз. Бирок арасында болот, сөзсүз түрдө рекет болот. Кыздардын арасында рекет болот, башка нерселер болот. Айтасың, ата энесине чалыпчы, мынтип атат, кызыңыз сабакка келбей атат, балаңыз сабакта жок болуп атат, качып атат деп айтсаң, ата энелер телефонду коюп коюшат.
кааласаңар чыгарып жибергиле деп коет да. Биз анан айла жок. Эркекчилик ушул баягы мындай бузукулук ушул кыздарда көп болобу же балдарда көп болобу? Эми көбүнчө балдарда, бирок кыздарда да акыркы жылдары эң өкүнүчтүү ушу кыз балдарда да байкалып атат. Биз эми бул жерде эми тарбиялык иши баягы эски убакыт боюнча эле келатабыз. Тарбия ишибиз жакшы, тарбия завучубуз бар. Сөзсүз ошондой болгон учурда биз эч жака чыгарбастан бала менен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Эмне себеп болду? Милицияга да айтпай, башка билебиз да, милицияга барганда кандай болуп калышы мүмкүн. Ата-энесин чакырабыз, ошонун баягы өзөгүн тапканга аракет кылабыз дагы. Биз айтпайбыз, ал сен жаман экенсиң, эрекет болдуң давай чыгып кеткиниң деп. Мүмкүн ал бала эртең ал баладан бир жакшы чыгат. Менин оюмча, наоборот, ошо эрекет ушундай хулиган болуп жүргөн бала эртең жакшы болуп, кайра бизге рахмат айткан. Депутат болуп калышы мүмкүн, Рахмат айткан балдар да бар да. Өзү мен ушундай, силер мынакей мени кубалап чыккан жайга элеңер, мен ушул жерге келдим, азыр мына чакан ишкана ачып алдым эле, бизге практикант берип койгулачы дегенчи. Анан дагы бир айтып турган нерсе, учурдан пайдаланып алайын. Балдарга кесип тандоо жагынан биз абдан туура эмес багыт беребиз да. Башынан баштап эле сен юрист депутат болгонуң, президент бол. Ошого чейин биз баягы пирамиданы туура эмес тургузуп атабыз да. Бала биринчи 9 классты бүтүп аткандан кийин түшүндүрө башташ керек да. Сен биринчи могу жумушчу кесипти алып көрчү, ашпозчу болуп көрчү, тигүүчү болуп көрчү. Мүмкүн сен тиги 17-18ге чыккан чакты мүмкүн сен уже баягы туура кесип тандап аласың деп. Андан кийин деле менин оюмча 20га чыкса деле 25ке чыкса институт эч качан качып кетпейт, диплом качып кетпейт. Мен деле өзүм ушул окуу жайын аяктагам, ушул жерде иштегем, окуу жайын аяктадым, кайра келдим, Кудайга шүгүр, эч диплом деле качкан жок, окуу жай ыйман да качкан жок, үй бүлө да качкан жок. Ошон үчүн ата-энелерге мына бул жерде отурган балдар, кыздар, силер дагы келечектеги ата-энесиңер, балдарыңарды төрөлгөндөн баштап мына бул жерде айтып кетишти. Кандай нерсе жазсаңар, мына ушул экин анан 18ге чыкканда ошону кайта чыкпай деле ушул Кыргызстандан эле алса болот экен, Рахмат. Рахмат. Чет өлкөгө билим алганы барышат. Билим алганга мейли. Теңирим айтып кеткен, билим алсын. Билим алганга тыюу салбайм. Билим алып башка бир жандагы адамга үйрөнгөн бул аябай сооптуу иш. Эгерде чет өлкөгө сойкулук менен бара турган болсо, сойкулуктун бул азыркы биздин кыргыз кыздардын сойкулуктун өрчүшүнүн себеби бул кыргыз кыздары акчага кызыккан. Азыр адамды акча мындай кандай десем, управлять этип калганда, орусча айткандачы, управлять шапка, папка болуп калды да. Ошону акчага кызыкпастан бул биз жашоого кызыгып, жашоону туура жашап өтүш керек. Акчага кызыгып эле баягы сойкулукту ошого көп. Сойкулуктун да бир өнүккөн Кыргызстанда өрчүгөн себеби бул кыргыз кыздарга акчаны оңой табуу жолу да булчу. Эмне кылабыз көчө сыпырып же болбосо баягы базарда. Оңой жолу бул тескерисинче кыйын болсо керек. Жок, базарда мындай сатып отургандан көрө деп бул кыргыз кыздардын көпчүлүгүн мен өзүм оюм боюнча ушундай кыргыз кыздарга бул акчаны оңой табуу себеби боюнча эле баягы Кыргызстанда ушундайларды көрүп, башка чет өлкөлөрдө ушундайларды угуп, ушунча акча тапса болот экен деп байлыкка умтулуп эле чет өлкөгө кетип калышат, ушундай акчаны оңой табуу депчи. Жакшы, анда Тамара апа, жыйынтыктап берсеңиз, мынакей. Бүгүнкү биздин убактыбыз дагы аягына келип калды. Ошондой болсо дагы мына кыздардын, жаштардын оюн уктуңуз. Эмне кылабыз? Ушу эне катарында айтып берсеңиз. Кымбаттуу кыздар, ушу мен чоң эне катарында 13 неберенин чоң энеси катарында эместерге айтарым. Өзүңөрдүн ордуңарды тапкыла, өзүңөрдүн башыңар менен иштегиле, дериңерди карамдагыла. Силер түпкө эле эне таңардын сөзүнөн чыкпагыла. Эне таңар кандай деп айткан силерди, алар жамандыкка кыйбайт. Ал ара кеч болсо да эмнеси болсо барып жүрөгүндө силер барсыңар. Бияк окууга келди, 5 жылдык окууну өткөндөрдүн баары тең сумка көтөрүп, кандидаттардын баары Москвада жүрүшөт. Агырында силер мынакей бору лицейди бүтүп алып эле, ошо ким айткандай ушул жерде жашап эле, ушул жакта туруп эле, өзүңөрдүн чоңуңарды өзүңөр таап, өзүңөрдүн түтүнүңөрдү өзүңөр үйдөткүлө. Бала Кыргызстан, мен жаман айтсам кечирип койгула. Кыргыздарды көбөйтөлүк да, эми отура беребизби? 5 жыл окуйбуз, 10 жыл окуйбуз, 20 жыл. Кыргыздарды көбөйтөлүк, кыргыздардын сапаттуу кыргыздарды көбөйтөлүк. Ошолордун билимдүүлүгүн дагы силерден башталат. Буякта кыздар айылына мен неберемде болгон кыздарсыңар, илимдүү болгула, билимдүү болгула, бирок ыйман биринчи, ыйман. Ыклас, ибадаттуу болсоңор ошондо баары тең болот. Ага чейин болбойт. Рахмат. Ыргалажы. Мен бүгүнкү ушу талкуудан бир жыйынтык чыгардым да. Ушул жерде 22 жашка чейинки кыздар экен бардыгы. 18-20 жаштагы туурабы, 16 жаштагысы бар экен. Ушулардын ой жүгүртүүсүн, ушулардын наристеде айтып аткан сөздөрүн, ушулардын сүйлөгөн сөздөрүнөн улам көрүүчүлөр дагы бир жыйынтыкка келет деп. Урматтуу ошол ата-энелерге кайрылмакмын. Ата-энелер, биз 16-18 жаштагы кыздарыбызды сыртка чыгарып, бизди багып келүүсүнө шарт түзүп берип атабыз. Бизди багат деген үмүттө жашап атабыз.
Көрдүңүздөр азыр ушунчалык деңгээлдеги ой жүгүртүүсү бар. Наристе балдарыбызды, кыздарыбызды чет өлкөгө жиберип, булар келечекке кантип кадам таштап, кандай жумуш таштап атканын биз билбейбиз. Ошондуктан мен өз сунушумдун туура экендигине дагы бир жолу ынандым. Дагы бир жолу. Себеби азыр уктук сөздөрүн, ой жүгүртүүлөрүн көрдүк. Алардын мугалимдердин айткан сөзүн уктук, апабыздын айткан сөзүн уктук, мына ажекебиздин айткан сөзүн уктук. Демек, мен туура чечим чыгарып, туура сунуш бериптирмин. Сиздер да колдойт деп ойлойм. Ата-энелер, биз кыздарыбызды сактайлы. Себеби биз кыздарыбызды сактаганыбыз менен, балдарыбызды жакшы тарбиялаганыбыз менен келечектеги муунубузду жакшы тарбиялайбыз. Жакшы болот, рахмат. Мен баштагыдай эле кыздардын ата-энени бакканын же күйөө бакканына каршымын. Эркектер багыш керек. Ошо биздин макал бар. Катын алсаң отун ал, бир учакты ашык ал деп. Эркектер багышыбыз керек, эркектер намыска келишибиз керек. Эмне үчүн мынау берде жашаган түрктөр, кавказдыктар бүт баары өзүнүн үй бүлөсүн багып атат. Биз эле өзүбүздүн аялдарыбызды, кыздарыбызды багуучу кылып койдук. Аялдарды иштетип койдук да кара жумушка. Туура эмес, бул туура эмес деп эсептейм да. Анан ошо депутаттарга да айтат элем, мына мисалы атайын бир закондорду колдонуш керек. Мына бузукулукка биздин кыздарыбызды мына сауналарда, башка жерлерде, бүт жерде жаман ишке колдонуп атышат. Жанагы мына көчөлөрдө ошонун баарын тыйдырыш керек. Ошондой нерсе болбош керек. Мына көчөлөрдө жанагындай парктарда өбүшүп аткандардын бүт баарын токтотуш керек ошо жанагындай эмени. Ушу мына бузукунун бир бузукулуктун тарашынын бир себеби ошол. Ошону мен депутаттарга сунуштайт элем. Ошондой нерсени тыйсын. Мисалы, даже Москвада көчөдө өбүшүп тургандарды штраф салат экен. Ошондой закон бар. Эмне үчүн биз мусулман болуп туруп биз колдонбойбуз? Биринчи очередь биз колдонуш керек ошол нерсени. Анан мына аракечиликти, дискотекаларды, башка нерсе мына буза турган жайларды, буза турган мероприятияларды, Валентинка, 8 март шу сыяктуу нерсенин бүт баары бул себеп ошо бузулушуна. Жакшынакай эле кыз, жана дээр атасыңар. Баарынын эле дээр жакшынакай эле. Баары эле 10 классты бүткөн. Бу жерде мына нерсе жок болот да, ошо эреже жок болот, анан бир жагынан шарттар көп болот Кыргызстанда. Ошону токтотуш керек. Ушу мен депутаттарга сунуш айтам да, ошого көбүрөөк көңүл бурсаңар. Ошондой закондорду эметсиңер. Жанагы мына балдарыбыз боюна бүтүрүп таштап кеткендер үчүн эмне үчүн закон колдонбойсуңар? Мисалы, мына шариатта экөөнө тең сабайт. 100дөн таяк берет. Кыз да эмеде. Сен сүйүнүшүң керек болсо, давай күйөөгө чыккыла, үйлөнгүлө. А мындай ар ким менен өбүшө бербегиле, ар ким менен жүрө бербегиле. Ошон үчүн мен сунуш айтам да, закон чыгаргыла. Жанагындай алдап таштап кеткен үчүн соттолсун. Ошолорго алимент төлөнө, башка болобу. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип жетти. Ошондой болсо дагы коноктордун жана жаштардын оюн уктуңуздар. Ар бир ой баалуу, бирок ушул жаштардын жана коноктордун оюнан сиздер жакшы жыйынтык алдыңыздар деген ойдобуз. Биздин данышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт экен. Демек, өзгөрүлө турган учур келди. Жана дагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз айтат, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деп кыргыздын жакшы накылы бар. Жаштар сүйлөсүн теледолбоору номер 10-кесиптик лицейинен коштошот. Кийинки жакшылыкта жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.